Чыңгыз Мырзаев телеалпароочу, Көкбөрүнүн өзүнө тартып алган сыйкыр күчү бар. Көп кырдуу талант, сүйлөсө оозунда маңыздуу сөзү бар, ырдаса үнү, тереге чыкса жүзү бар. Мырза Чыңгыз Мырзаев бул берүүбүздүн каарманы. Кыштын чилдесинде кар жаап жатканына карабай, борборубуздагы ат майданда улак тартып жүргөн жеринен жолугуп маек курдук. Арбаңыз Чыңгыз Мырза, кышкы эс алуу күндөрүн мынтип ат үстүндө өткөрүп жаткан экенсиз да. Оба, бул эми кыргыздын канында бар нерсе да. Кесипкөй улакчылар менен тең тайлаша албасак да, өз алыбызга жараша чыгармачыл инсандар, достор, санаалаштар менен биригип алып ойноп жүрөбүз. Чыгармачыл инсандар деп калдыңыз, алар кимдер? Улак оюндарын ойноп туралы деп былтыркы жылы баштаганбыз. Маданият Көкбөрү деп командабызга ат коюп, WhatsApp'тан топ ачып алганбыз. Командабыздын капитаны Фархат Бекмамбетов, көч башчыларыбыздан Төкмө Акын, Алы Туткучев, манасчылардан Замир Баялиев агабыз. Алардын окуучуларынан бар, ырчылардан Токтоек Асаналиев, тамадалар, алпаруучулар бар. Айтор 20дан ашуун оюн ышкыбоздору топтолгонбуз. Командабыздын атайын сарайы бар. Анда 12 ат таптайбыз. Бош убактыбыз боло калганда бул жакка келип, аларга кам көрүп, аттарыбызды өөп жыттап, ары бери чабабыз дегендей. Анан жумасына бир ирет чогулуп улак тартышып, кечкисин куурдак жасап жеп алып тарайбыз. Бул оюндун өзүнө тартып алган сыйкыр күчү бар экен. Даярдыктар күчүндө экен. Бул команданы кайсы бир лигадан көрүп калышыбыз мүмкүнбү? Буйруса, камылга көрүп жатабыз. Былтыр мисалы депутаттар ойношту. Блогерлерден, журналисттерден түзүлгөн командалар бар. Балким Ноорузда же кийинирээк башка бир майрамдарда чыгып каларбыз. Окурмандарыбыз Чыңгыз Мырзаев улакчы болуп кетиптир деп калышпасын. Чыгармачылыкка кайтсак. Чыгармачылыкта эл катары эмгектенип келатабыз. Теле тармагында элемин. Андан тышкары үй бүлөлүү болгондон кийин көптүн катарында бала бакыра бакмай, тойлорго тамадалык кылып чакырган жерге барабыз. Чакырбаса капа болмой жок. Айтор көптүн катарында иштеп, алпурушуп келатабыз. Радионун даамын бир татып алган адам ал жактан кете албай кайра кайрыла берет дешет. Менин карьерам ошол жактан башталды. Ал жакта 7 жыл эмгектендим. Радио менин келечегимдин ачкычы болду деп айтам. Бул нерсе жаш өзгөчөлүктөн да көз каранды болот экен. Улам жыл өткөн сайын көз карашың, дүйнө таанымың өзгөрөт дегендей. Мурда көңүл ачуучу берүүлөргө иштесем, балким эми маалыматтык берүүлөрдө иштеп калармын. Айтор жакшы сунуш түшсө, же өзүмдө авторлук берүү тууралуу ой пайда болуп калса, барып иштөөгө неге болбосун. Радионун эң башкы рахаты бул эл менен түздөн түз иштөөгө берген мүмкүнчүлүгү жана эркиндиги. Мисалы азыр деле бир кызыктуу сөз уксам, ошону элге айткым келе берет. Аны радиодон айтып алууга мүмкүнчүлүк болмок. Ал эми теле тармагында бир рамкадан чыгууга болбойт. Ошондуктан радиону сагынган учурлар болот. Чыңгыз Мырзаев бир кезде ырчылардын да катарында эле. Ал Тургай аншлаг менен жеке концерт бергенсиз. Ирчылык жаатында эмнелерди айта аласыз? Эми бул жаатта деле бир кезде куюлган пайдубал бар да. Учуру келгенде мөмөсүн берер. Жаз кеткенден кийин көздү күтүш керек. Буйруса бышканда түшүмүн алабыз го. Азыр деле ырчылык тууралуу ойлор жок эмес. Мындай темада ыр жазсак болот экен деп ой багып, арканды алыс таштап жүргөн учурубуз. Көп жылдан бери элдин назарында келаткан инсансыз. Атактуулуктан эмне таптыңыз да эмне жоготтуңуз? Жоготкондон тапканым көп болду. Кудайга шүгүр. Эл арасында кадыр бар күттүм, ак эмгек кылдым, адал ырыскы таптым. Жасаган эмгектерим, үй бүлө курганымда чыгармачылыктын арты менен. Кул өлмөйүн ырыскысы түгөнбөйт дейт. Кудайга шүгүр, чыгармачылыктын арты менен ырыскыбызды таап келатабыз. Сизди эл алдына чыгарып жүргөн өнөрлөрүңүз тууралуу сүйлөшүп жатып, той башкарган тамадалык өнөрдү унутта калтырсак болбос. Борбордогу мыкты тамадалардын бири катары айтсаңыз, сиздин оюңузча идеалдуу той кандай? Идеалдуу той монтаждалгандан кийинки видеодо же кинодо гана болбосо, чыныгы жашоодо болбойт го дейм. 5ке чакырган коногуң 7-8де келип жатса, кайдагы идеалдуулук? Колдон келишинче өзүмдөн улууларга болбосо да, кичүү ини карындаштарга кандайдыр бир таалим-тарбиялык мааниси бар оюн-соокторду уюштуруп, жакшы кеп айтканга аракет кылам. Менин оюмча 180-200 кишиден ашпаган тойлор бир аз иреттүү өтөт. Бүгүнкү күндө сизди коомдогу эмне кубандырат да эмне ойго салат? Кубандырганы тынчтыгыбыз. Көч бара-бара түзүлөт дешет эмеспи? Тынчтык болсо, калганы акырындап боло берет. Мисалы, 10-15 жыл мурункуга салыштырмалуу жаштарыбыз эне тилин баалап калышты.
Анан да ушул өлкөнүн жараны катары кээ бир нерселер ойго салат албетте. Мисалы чек ара маселеси, миграция маселеси сыяктуу олуттуу көйгөйлөр көп. Жеке пикириңизде ийгилик деген эмне? Ийгиликти ар ким ар кандай түшүнөт. Менин пикиримде ата-энемдин, бир туугандарымдын, жубайымдын, кыздарымдын жанымда болгону. Алардын аман эсен, ден соолукта жүргөнү, астымдан суу өтпөй, үстүмдөн тамчы тамбагандыгы. Адамга мындан артык эмне керек? Тобо кылмайынча адам баласы тойбойт да. Ийгиликтерди санай берсе көп. Өзүмдү элдин алдындагы эмес, артындагы эмес, ортосундагы адам катары эсептейм. Кеп соңунда үй бүлөңүз тууралуу да айта кетсеңиз, кичинекейлериңиз чоңоюп жатышабы? Кудайга шүгүр, үй бүлөдө баары жакшы. Кыздарым чоңоюп жатышат. Улуу кызым быйыл мектеп босогосун аттап 1-класста окуп жатат. Каарманыбызга алдыдагы жашоосунда ийгиликтерди каалоо менен бирге берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жогорудагы маалыматтар Чыңгыз Мырзанын Суперинфо гезитине берген маегинин негизинде даярдалды. Сен үчүн жалган түйшүгүндө азабында өзүм тартайын, чындап сүйүп калдым кызды сага бир тууган, сага бир тууган. Чечилбес арман, чечилгис арман, адам заты көтөр алгыс көтөргүс арман. Сен өмүр жалган, сен сүйүү жалган, адам заты чыдай алгыс чыдагыс арман, чыдагыс арман. Чечилбес арман, чечилгис арман, адам заты көтөр алгыс көтөргүс арман. Сен өмүр жалган, сен сүйүү жалган, адам заты чыдай алгыс чыдагыс арман, чыдагыс арман. Гаттай таптадым качпагын, изиң менден жашырып катпагын. 25 жаш сен үйүмдүн коногу, келен олтур саат карап шашпагын. 25 сүйүү багып ышкан кез, сезим гүлдөп сересине чыккан кез. Ысык кез, оттой кез, темир ичүү чоктой кез, тагдыр ташың өйдө кулап турган кез. Убактын тарбилем аны мен дагы, убайладым сездиң аны сен дагы. Ар мүнөттү тег өткөрбөй жан курбум, сырдашалы ырдашалы кел дагы. 25 сүйүү багып ышкан кез, сезим гүлдөп сересине чыккан кез. Ысык кез, оттой кез, темир ичүү чоктой кез, тагдыр ташың өйдө кулап турган кез. Жаш алыстадың, узадың, жылтыраккан булагыңа суусадың. Жылдыздарды жүрсөң керек аралап, а мен калдым арасында куусанып. 25 сүйүү багып ышкан кез, сезим гүлдөп сересине чыккан кез. Ысык кез, оттой кез, темир ичүү чоктой кез, тагдыр ташың өйдө кулап турган кез. 25 сүйүү багып ышкан кез, сезим гүлдөп сересине чыккан кез. Ысык кез, оттой кез, темир ичүү чоктой кез.
жашың өйдө кулап турган кез 25